Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичке жана Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго жана Саламаттык сактоо министрлигине дегеле депутаттарга жалпы кайрылат элем. Биз Ак ниет аманат коомдук фонд негизинен ушул мекенибиздеги чыныгы муктаж инсандарга жардам көргөзүп, ооруп аткан боор оору, бөйрөк оору, жүрөк ооруларына бир себепчи болуп калсак экен деп ушул аракетте жүргөнбүз. Акыркы убакта биздин алыбыз, күчүбүз жетпей калды. Эмнеге? Анткени биздин мекенибизде аябай оорулар көбөйүп кетти. Бирок биздин алыбыз жетпей калды. Азыр бизде бир ой болуп, бир жумушка катуу аракет кылып атабыз. Эмне үчүн Кыргызстанда боор, бөйрөк алмашуу, трансплантация болбойт? Эмне үчүн? Башка өлкөлөрдөн аябай артта калды. Мына ушул боюнча азыр катуу аракеттебиз. Көп элибиз айтат, аппарат алып келсек эле болот. Жок, мекендешим, бизде биринчи мыйзам алынган, бирок мыйзамдын мүчүлүштүктөрү бар үчүн аткарылбай жатат. Мен урматтуу президентке, урматтуу Саламаттык сактоо министрлигине, урматтуу депутаттар Жогорку кеңештин төрагасына терең кайрылып кетем. Ушул трансплантация боюнча мыйзамды алып берген экенсиздер 2003-2004 жылдары, бирок мыйзам аткарылбай жатат. Ошону карап чыгып, эмне үчүн биздин Кыргызстанда боор, бөйрөк алмашуу жасалбайт? Эгерде өкмөттүн күчү жетпеген болсо, мына элибиз өзү сунуштап атат. Өкмөт менен биргеликте оборудованияны Кыргызстанга түзүп, ушул жерде боор, бөйрөк операция жасалсын деп. Мына ушул боюнча чуркап жүрөбүз. Мына кече жакында бир 30дай депутатка кайрылуу менен Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан кайрылуу менен кирип чыктык. 30дан ашуун депутатка кирип чыктык. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги эмнегедир баш тартып атасыздар, мен түшүнбөй жатам. Эмнегедир убакыт суранып атасыздар. Түшүнбөй жатам. Элге так айтып чыкпайсыздарбы ушул нерсени? Эмне маселе болуп атат? Маселе эмнеде? Ошону айтып чыкпайсыздарбы? Эл байкуш сиздерден өтө чоң үмүт кылып жатат. Ооруп асманды карап жатат. Бизди ким келип кабар алар экен деп. Келиңиздер, мен ушулга бир терең кайрылып кетем. Аракет кылайлы ушул нерсени. Кыргызстанда жасалсын боор, бөйрөк операциясы. Мына биз өзүбүз аракеттин үстүндө Индияга чейин барып, Индиянын хирург, трансплантолог врачтары менен жолугушуу жүргүзүп, сүйлөшүү жүргүзүп келдик. Өз ара аракетибизди кылып көрөйлү. Сөзсүз эле бул жумушту жасоо үчүн депутат же министр болуш эмес, аракет кылып көрөйлү деп Индияга чейин барып, сүйлөшүү жүргүзүп көрдүк. Врачтар даяр турат ал жакта. Эгерде өкмөт менен биргеликте договор түзүлгөн болсо, бул жака келип жардам берүүгө алар даяр турат. Биз эмнеге алар даяр турса, алар макул деп атса, биз аларды тарта албайбыз? Мисалы, айына жүздөгөн кыргыз чет жака чыгып атат, айына кеминде жүздөгөн киши. Боорун, бөйрөгүн, жүрөгүн алмаштыруу үчүн. Алардын аркасы $30.000, алды $70-80.000 операция болуп келип атат. Мен эң башкы маселе ушул, эгерде Кыргызстанда жасалса, биринчиден элибизге жеңил болмок, элибизге жакшы болмок, элибиз өзүнүн мекенинде жасалмак. Экинчиден, караңыздар, жүздөгөн киши арты 30, аркасы 30, алды $80.000 чыгып атканда, болжолду орто эсеп менен алганда бир $40-50.000 менен чыгып атат. 100 кишини көбөйтөйлү. Ошол каражат, ошол акча биздин Кыргызстаныбызда калмак. Биздин бюджетибизде калмак эгер ушул жасалса. Келиңиздер, мен сиздерге терең кайрылып кетем. Мен элдин атынан, бул элдин үнү, сиздерге элдин үнүн жеткирип атам. Анткени бизге канчалаган күнүнө 20лап, 50лап мекендештерибиз кайрылат, оорулуулар. Ошол муктаж, аябай оор оорудагы элибиздин үнүн мен сиздерге жеткирип атам. Ушул жака бир көңүл буруп бериңиздер. Мына жакында Өзбекстандын президенти Саламаттык сактоо министрлигине аябай катуу буйрук берди. 1 жылдын ичинде дедиби, кыскасы, ушул эмне үчүн бизде трансплантация жасалбайт? Давай ушуну жасагыла. Эгерде ушуну кыла албасаңар, жумуштан кетесиңер деген сөзүн айтты. Биз жумуштан кетирбейли, ушуну биргеликте ынтымакташып жасабайлы, мен ушуну суранып кетем сиздерден. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Жогорку кеңештин төрагасы, урматтуу Саламаттык сактоо министрлиги. Дегеле ушул трансплантацияга тиешелүү агалар, мен сиздерден баарыңыздардан терең суранып кетем. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан терең суранып кетем. Ушуну карап, кылдаттык менен карап,
бир ушул жумушту Кыргызстанда жасап берүүңүздөрдү мен терең суранам сиздерден. Рахмат барыңыздарга.